Устаз, жашым 33'tө, иштеген ишим бар, үйлөнсөм дегем жакында, бирок бизнес жасап, анан көбүрөөк акчалуу болуп, үйлөнөм, турабы? Жок, 33'тө азыр эле үйлөнүңүз. Алла Таала, эгерде Аллага таянып үйлөнсөңүзчү, Алла Таала өзү бай кылат сизди. Сиз кыжалат болбоңуз. Сиз азыр ойлоп атасыз да, акчалуу болуп калгандан кийин тияк биякта. Жок. Ошол үйлөнө турган кыздычы Алла үйүндө багып атат го, сен үйүңө келсе деле Алла багат. Башка бирөө эмес. Алла Тааланын алхамдулилля ушу таквалыгын, ушу айкөлдүүлүгүн, ушу ниет менен үйлөнө турган болсо, Алла сөзсүз өзүнүн жоопкерчилигинде буларды бай кылат. Бай кылат деген мындай асмандан алтын жаадыра бербейт го, бирок жетишерлик ырыскысын камсыздап берип коет. Менин жашым 31 жашта. Канча аракет кылсам да үйдөн албай койдум. Эмне кылышым керек дейт. Дос деген барбы, жокпу сенде? Жеңе деген барбы, жокпу сенде? Жанагы алып качуу деген салтыбыз бар, ошол жаман. Бирок ушул жерде пайдасы бар да. Только берде кыз демес сен алып качыш керек болуп калыптыр. Адам коркот, үйлөнөт, башка дейт. Бирок ошого туугандар жардам бериш керек, урматтуу бир тууганым. Анан үйлөнгөндө бизде ушундай эркектер түшүп барат, бирок кыздар турмушка чыга турган болсо айта албай жүрө берет. Ошого кыздар да айтыш керек барып. Атасы барып, "Таксыры менин кызым бар, алыңыз" деп айтса, бул уят эмес. Бул уят эмес. Жакшы күйөө боло турган болсо, ошого барып кызым ал деп айтса, бул жамандык эмес. Бул сүннөттө бар маселе. Анан ушундай адамдар болуп калса, уял тартынып жүрө берет, ага биз жардам бербейбиз, бул дагы туура эмес маселе. Бул жакшылык иш. Ошон үчүн жакшылык ишке шерик болуп, айтып деп тааныштырып коюш жакшы болот. Анан дуа кылабыз сизге.